Барларыңызга салам. Бүгүн 9 апрель Эркин Үсенбаев режиссерлук кылган Айыл өкмөт тасмасынын бет ачарындабыз. Тасма негизи эле эмне тууралуу, башка тасмалардан эмнеси менен айырмаланат? Бүгүнкү видеодон көрө аласыздар. Саламатсызбы? Премьера кут болсун. Кандай келе алдыңыз? Сонун келе алдык. Бул тасманы тартууда кыйынчылыктар болду, ошол ролуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Негизи ар бир кинону жаратууда кыйынчылыктар болот, бирок мен айтканда баары оңойлуу болду. Эң кызыктуу окуялардан айтып кетесизби? Тасма тартуу учурунда, кадр сыртында Тартып атканда кечинки бир момент бар, кинодон көрөсүңөр анан. Эми гитара чертип атканыбыздачы, ошондо үшүп, баарыбыз тоңуп, мен ырдай албай, ошо жери болду. А так, негизи бүт эле интересный да на самом деле. Сизге өзүңүздүн ролуңуз жактыбы? Албетте. Анан бул команда менен иштешүү кандай болду сизге? Жеңил. Өтө жеңил болду. Анткени биякта командада ичиндеги кесиптештерим менен баары менен мындай кандай десем, тааныш болчумун да, ошон үчүн жеңил болду окшойт. Анан көрүүчүлөргө эмне деп айтып кетесиз? Биздин кинобузга келиңиздер, көрүңүздөр. Айыл атмосферасына бир эмне кылат эле? Окунитесь в атмосферу нашего фильма. Приходите, всех ждем. Всех целуем. Буюрса бардыгы жакшы. Вот сиз өзүңүз кандай келдиңиз? Жакшы, рахмат. Кинодон эмнени күтөсүз? Бүгүнкү кинодонбу? Бүгүнкү кинодон мен күлкүнү күтөм. Эң башкысы. Анан бизде кинобуз негизи эле мындай өзүнүн айылдык атмосферасы менен ошого негизи аракет аябай басым кылдык. Анткени бул көлгө барып тартып келдик, айылда, Баканбаев айылында, Тоң айылында. Анан ошо баягы элдер көрүп аткан кишилер экрандан баягы өзүнүн жаш кези болобу, или кечеки күнү болобу, или бүгүнкү күнү болобу, баягы ностальгия болсун деп, өздөрүн эстеп, биздин айылда ушундай эмелерибиз бар эле деген темаларды атайын коштук. Бул пасхалкалар бар арасында. Ошолорду көрүп, мындай кандай десем, ностальгировать этсе туура болот. Ошону күтүп атам негизи элге ошол. Сиз ошондо кандай кызмат аткардыңыз? Мен продюсер болом, со-продюсер болом. Бул кинонун биз сценаристи болом, автор сценарий. Ошол сценарий жазып атканда эле бизге аябай жаккан болчу. Айыл темасы, анан всё вопрос бул точно көлдө тартылат, точно айылда болот. Точно ошол жактын эмесин биз чагылдырып көрсөтүшүбүз керек деген ниет менен. Тасманы тартуу идеясы кайдан пайда болду? Биз деген негизи тартабыз деп башында Бишкекти эле карап атканбыз. Может, где-то бир Бишкектин четинен эле бир айылдарды алабыз го дегенбиз. Бирок баягы биздин кинобуз кышына тартылды. Жазында чыгып атат. Жазында кыштык кардуу кинону көргөндөй чуть не то болуп калат деп кеттик көлгө дедик, кар жабаган жерге деп. Анан биздин выборубуз ошо Тоң районуна келип түштү. Ал жерде кар жабайт экен, кар жаса дагы жука болуп сразу жоголуп кетет экен. Всё, ушул жерден тартабыз деп, сразу эле одобрение алып ушака кеттик. Анан команда менен иштешүү кандай болду? Ошол тууралуу айтыңыз. Командабыз менен иштешүү негизи эле аябай жеңил болду. Командабыз аябай сонун болду. Чынын айтканда бул буга чейин дагы иштеп жүргөн, мисалы, ушул эле кинонун алдында биз аябай оор проектте иштегенбиз, Тайган аттуу сериалда. Ал жактагы командабызды алып эле, почти 80% ошол жактагы команданы алып эле бул жакка кирип кеттик. Ошондуктан биз баягы кече күнү эле иштеп жүргөн балдар менен эле жаңы проектке киргенде бардыгыбыз бири-бирибизди түшүнүп, аябай жеңил болду. Бир сөздөр айтылганда эле сразу ошол аткарылып атты. Команда бир сөз менен эле түшүнүп атты. Ошондуктан баягы биз кышына тарттык да. Суукка карабай, биз түнчүндө да кышта, түнчүндө чилдеде тартып аткан убакта суукка карабай жеңил иштеп берген ошондой команда болду. Ошон үчүн командабызга аябай терең ыраазычылык билдирем. Аябай сонун өттү. Буюрса эми бүгүн ошол эмгегибизди экрандан көрүп аласыздар. Негизи эле канча убакыт кетти сценарий жазылып баштагандан баштап экранга чыкканга чейин? Сценарий боюнча айта кетсек, бул сценарийди биз аябай срочно
жазыш керек болгон. Анткени биз жаңы жылдын алдында эле биз негизи план боюнча жазында тарта турган кино план болчу. Баягы кыштын аягында, жаздын башында деп ойлонуштуруп атканбыз. Ошого чейин сценарийди ойлоп чыгыш керек болчу. Анан жаңы жылда бизде 3 сценарийибиз бар болчу. Биз ошол 3 сценарийди ойлонуштуруп келатып эле ортодон үчөө тең жакпай мындай бөлөнбөй атты. Анан ортодон эле бир январьдын аягында го дейм бир эркин биздин үчүнчү сценаристибиз айтып калды, может момундай идеябыз бар, вот как раз бuyakta жүрөт, момундай идея бар эле, ошону кылып көрбөйлү дегенде эле, давай ошону айыл өкмөтү кылабыз, ошондой кылабыз, мондай эле аябай гүлөнүп өзү жазылып кетти. Анан еще биз жазганда эле сразу мындай биринчи жолу болду, мен лично өзүм опытымда актер өзү эле тандалып калды да. Биз сценарийде башкы ролдо ким кетет дегенде эле сразу эле камчы экенин элестетип эле ошого жазып баштадык. Акасы баягы актерго жазган аябай оңой экен, жеңил экен. Актерду элестетип, анын образдарын элестетип жазган, бул такыр башкача болот экен. Ал актерду билбей жазсаң, кичине оорураак болот да. А потом еще это подгонять под актера тоже чуть оор болот. Ошон үчүн бизге аябай жеңил өттү ал жагы дагы. В общей сложности 9 күн болду, сценарий жазганыбыз 9 күн кетти. Даярдык пока билбейм, 14 күнүн ичинде тартып бүттүк. Тасмадан эмнени күтөсүз? Ой, тасмаданбы, ар бир эле тасмадан эмне тарбиялык жагы болот го. Пайдалуу жагын күтөм. Биринчиден, экинчиден уже бул канча жылдан бери мына азыр экинчи эмеси болуп атат, тартылып атат. Бир жаңы өзгөрүү дагы эмне кошулуп кетет дегендей ошо. Эмнени күтөсүз? Гүлкүнү күтөм албетте. Анан таасир бере турган нерсени күтөм. Ошо. Рахмат. Тасма кандай болуптур сизге, жактыбы? Кандай таасир алдыңыз тасмадан? Мага тасма аябай жакты. Нургыз өтө адамдардын жүрөгүнүн түбүнөн орун алган фильм, кино тартыптыр. Ушу ата энесинин ушу айылдагы жашоосун чагылдырыптыр аябай. Өтө маанилүү жакшы кино экен, мага аябай жакты. Нургуздун ушул иши илгерилеп эле мындан да жакшы биздин кыргыз элибизге жаккан кинолорду көп тарта берсин. Өтө маанилүү кино болду. Даже мен өзүмдүн ушу өтүп кеткен ата энемди эстеп аябай жаман болдум, ыйлагым келип. Ошо биз үчүн ата энелер бар болсун, аман болсун. Ошол биздин кыргыз элибизде ушундай жакшы фильмдер көп тартыла берсин, кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин. Эмне дейбиз, ошо баары жакшы, эң жакшы фильм болду. Кайсы сценасы сизге көбүрөөк жакты? Кайсы эсиңизде калды? Мага жанагы мен эң биринчи жана атасы менен апасынын авария болуп кеткен жери өтө жаман болуп кеттим. Анан кийин өтө маанилүү болгону жанагы апасы жанагы баласын багып алган баласын аябай ушундай даңктап, барктап, өзүнүн баласындай кылып тарбия берип өстүргөнү мага аябай чоң эме болду да, мындай жүрөгүмө аябай тийди. Өз баласы болбосо дагы өзүнүн баласынан артык кылып багып атканы. Сиздин кайсы айылдан болосуз негизи? Өзүңүздүн айылыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Тянь-Шань районуна карашты Оттук деген айыл бар. Ушул Оттук айылынан болом. Ошо мен ошол жерде туулуп өскөм. Ошол жерде школду бүткөм. Студент болуп учуп кеткем. Анан турмушка чыгып кеттим. Ошол эле Тянь-Шань районунун Жаңы Талап айылына турмушка чыккам. Ошо айылдын жашоосу деген бул өтө жакшы да. Биз айылдан кетип калганыбызга уже канча 35 жыл болуп кетти. Биз деле айылды сагынабыз, айылда жүргүбүз келет. Айыл деген бул өтө жакшы, эң күчтүү, билимдүү, илимдүү адам бар, ошол айылдан чыгат. Ошо айыл өнүгө берсин, өсө берсин. Мындай жеңил сонун комедия болуптур. Келип көңүл ачып көрүп кеткенге барыңарга сунуштайм. Ошо досторубуз тартылды. Эми көп эле тааныш адамдар бар экен. Эң башкысы мындай жеңил, анан юмору дагы орду менен барыңарга сунуштайм. Келип көрүп кеткиле. Сизге кайсы сценасы көбүрөөк жакты? Көкөнбаев айыл тургундарына кол чалат. Мага Тогоя күнчүл шайлык башчысы так, кайсы сцена именно экени эсимде жок, бирок
Акыркы сценасы мындай жакшы болду да, мындай точкада койгон жок, анан мындай көп чекит коюп кетти да. Мындан ары да улантса болот деген сыяктуу. Ошон үчүн жакшы жеңил комедия барыңарга сунуштайм. Анан өзүңүздүн айылыңыз тууралуу айтып кетсеңиз, кайсы айылдан болосуз, ошол айылыңыз тууралуу дегиле. Биздин айыл тууралуу Түп району Ысык Көл областы Кең Суу айылы. Кандай кызыктуу учурлар, окуялар болду эле? Ошол айылда кандай балалык кезиңизди айтып кетсеңиз. Эми азыр эстеш кыйын го, эми бирок белгилүү айылдардын бири да, президенттин айылы ошо. Тасманы башкаларга сунуштайсызбы? Сөзсүз келип көрүңүздөр, жеңил комедия барыңарга сунуштайм. Айыл өкмөтү сонун кино болуптур. С виду такой грозный, а в душе тот самый милый. Сиз ролуңузду аткарып атканда кыйынчылыктар болдубу? Жок, эч кандай кыйынчылык болгон жок. Команда абдан жардам берди. От начала до конца эч кандай кыйынчылык болгон жок. Команда менен иштешкен кандай болду ошол тууралуу? Кененирээк айтып кетсеңиз. Кененирээк айтканда, ар бирөөнү мактап өтө берсем, силерге көбүрөөк убакыт болуп кетет го дейм. Эң башына режиссер, Улан, продюсер, жана второй режиссер, жана продюсер Нургыз Түңатарова. Кызыктуу окуялардан. Кызыктуу окуялар. Түнү жана баланы издейбиз го. Нурдин да ошондо аябай үшүдүм. Мен негизи өзүм үшө бербейм, бирок ошо түнү аябай үшүгөбүз. Түнү тартылган саат 4-төн 5ке чейин анан рассвет болду. Сизге өзүңүзгө кайсы сценасы жакты? Мага бетиңди кетмемен чап кеткендей деген сцена. Команда менен иштешкен кандай болду? Сон бул команда менен көнүп калгам. Бул биздин эле балдарыбыз, биздин эле кыздарыбыз. Айтып атпаймынбы, буга чейин ошо Тайган сериалында иштеген биз менен. Ошо жеңил эле болду, билбейм. Сон Кызыктуу окуялардан. кызыктуу окуялар эми көп эле. Менин оюмча ал жерде эми билбейм, бизде художник менен оператор Болсунбек менен Кылым деген бала бар. Январьдын 20-сында көлгө түштү. Жылаңач. Ошо ооруган жок, жакшы аман жүрүшөт. Ошо. Тасма тууралуу дагы көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз. Көрүүчүлөргө эмне демек элем? Келгиле, көргүлө, колдоңуздар. Бул биздин биринчи кинобуз, дебютубуз, комедия. Буюрса баары алдыда дагы кемчиликтер болсо, алардын баарын оңдоп, дагы кино тартабыз буюрса эл үчүн. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Өзүңүздүн ролуңуз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен бул жерде бизнесмен ролун ойнодум. Жерлер сатып, өзүнчө бизнесин өнүктүрөм деген мындай терс карман десем жаңылбайм. Эми кандай ойнодум, кандай эмет аны эл кабыл алып эл айтат го. Вообще кино мага өзү жакты өзү. Кино сонун кино чыгыптыр. Муну көрүш керек сөзсүз бул кинону. Бул Айыл өкмөт десе, мурунку Айыл өкмөт Күмөндөр Байканын Айыл өкмөт элестетип атышат. Бул көргөн кишиге ошол Айыл өкмөтүнүн мындай уландысы деген сыяктуу түшүнүк болуп тур да. Анткени бул жерде Күмөндөр Байка да бар, Камчы өкөнүкү тең. Кино өтө жеңил, өтө жакшы. Бул кичинекей баладан илгери айтчу элекпиз 7 жаштан 70 жаш, 88 жаштан 80 жашка чейин депчи. Анысы кандай баардык курактагы адамдар көргөнгө өтө ылайыктуу болуптур. Бул жерде комедиясы да бар, бул жерде кичине трагедиясы да бар дегенде, бул жерде жашоонун эң негизги жашоонун маңызын чагылдырып беришиптир. Кудай буйрса, менимче кино жакшы болуптур деп мен өзүмө кабыл алдым. Өзүм аябай эл катары көрдүм бул жерде. Эл болуп көрдүм. Бул жерде как актер катары эмес, эл катары көрдүм. Буйрса жакшы болуптур. Рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат. Рахмат чоң.